негизи эле ата-эненин мээримин биз эч жерден таба албайт экенбиз. Туура. Ата-эненин мээримине тазим этилип жазылган апам менен атама деген нерсе. Жалпы апалар, аталар үчүн ырдап берейин. Апаларыбыз, аталарыбыз көп жашасын. Жан күйөрүм ага, сен сүйөрүм апа, бара салам апа, нагымсың, багбанымсың ата, зор бактымсың ата, коргонумсуң ата, чырагымсың апа. Дайыма sen менен мактанамын апа. Мен сени Меккеге алып барамын апа. Бейикко жетелейт айткандарың, чынарымсың ата. Өмүр берген мага, көңүл бөлгөн мага, Кудай берген мага айландырып, камкорлорумдан кубат берер мага, атам менен апам байлыгымсыз апа. Дайыма sen менен мактанарым апа. Мен сени Меккеге алып барамын апа. Бейишко sen барда төрт тарабым, булагымсың ата. Бир айткан сөзүңө шаттанамын ата. Мен сени Меккеге алып барамын ата. Бийикке жетелейт айткандарың, чынарымсың ата. Булагымсың апа, чынарымсың ата. Бул ырды ошондой бир толкундоо башкача сезим менен ырдаганмын негизи. Менде атам болбогон менен атасы бар, апасы бар бактылуулар үчүн ырдайынчы деп ырдаганмын да. Бирок Кудайга шүгүр, 1000 мертебе шүгүр кылам. Жаркылдаган апабыз бар. Апамдын өмүрүн Кудайдан тилеп келебиз. Ошол атам көрбөгөн нерсенин баарын апам көрсө экен деп тилейбиз да. Ошон үчүн тең туштарыма, бардыгысына ата-энебизди көзү барында сыйлайлы деп айтып келем. Анан ошол раматылык атама окшотушат мени негизи. Бардык кыял жоруктарымды, кебетемди атам менен чогуу иштегендер мени көрүп алышып эле, ой, кыз бала дагы ушундай окшойбу атасына. Эркектердей болуп деп мени аябай окшотушат. Анан негизи мен бала кезимде эле апама ушинтип айтып берчүмүн, апамдын өзгөчө мага жүрөгүмө жагып, жакын кабыл алган сапаты, апам өзүнүн туугандарын экинчи орунга коюп туруп, мындай төркүндөрүнчү, анан кайын журтун биринчи орунга коюп сыйлап ушундай урматтап. Анан апам ошондой берет элем. Апа, сиз эмнеге ушинтип өзүңүздүн төркүндөрүңүз, алар конокко, ошоларды силер тура түшүнөсүңөр дейми деп эле анан экинчи планга коюп, кайын журтуңузду биринчи орунга коесуз десем, балам, ошондой кайын журтка ошондой мамиле кылыш керек да деп. Анан кийин чоңойгонумда анан ошентип апама да айтып берчүкем, ошону азыр айтат. Мен апа сиздин ушул жагыңызды тартам депчи, өзүм зордоп. Мен сиздин ушул жагыңызды тартам деп. Анан ошол жагымды апама окшош деп айта алам. Болбосо башка жагым атама окшош. Жакшы. Албетте ушундай атанын артынан мыкты уул кыздардын калганы чындыгы эли журтту сүйүнтөт. Кайсыл чыгарманы ырдайсыз? Арзыбек Бедияровдун ошондогу Жаңган от деген чыгармасын аткарып берейин. Бардык көрөрмандарга таң каалап. Суйкайып тоо башынан таң атканда, сулуулук бизди тартып
жаратканда жылыткан илебиңден кучак бошо жылдызың карегиңден жанатмаган жылдызың карегиңден жанатмаган балкыган чолпон жылдыз батарында пардасын жарык дүйнө ачарында кымбат жок сенден бөлөп кантсем дагы кыя албайм өзүң турсаң катарымда кыя албайм өзүң турсаң катарымда бөлүнбөй кош жүрөктүн саналары аргасыз экөөбүздү ажыратып аңгыча түндү серпип таң агарды аңгыча түндү серпип таң агарды коштоштук шыбырашып кол үздүк эриндерди кыбыратып жанган от менде калдым ошондогу жатамын азырмына ырга жазып жатамын азырмына ырга жазып коштоштук кобурашпай шыбырашып кол үздүк эриндерди кыбыратып. Токтосун атабыздын ырларынан ардап берейин. Жерчие тайылда балдар көп жүрөт акылга туура келбесең аяларды калап бир сүйөт акылга туура келбесең аяларды калап бир сүйөт көк көйнөк кийсем жерчие көчөдө балдар көп жүрөт көңүлгө туура келбесең ай көрүнгөн жанды ким сүйөт көңүлгө туура келбесең ай көрүнгөн жанды ким сүйөт ойлонгон көп созуп уят болбогун көрүнгөн гүлгө бир конуп сен көпөлөк иятка конгон көрүнгөн гүлгө бир конуп сен көпөлөк иятка конгон жигиттин гүлү сен болсоң жибектин гүлү мен болсом айтылган сөздүн маңызын ай жакшылап жигит ойлонсоң айтылган сөздүн маңызын ай